подключение караңгы болуп атпайбы, жанбай? Ооба. Ошол болуп атат да элдердики караңгы болуп калды, каралбай калды депчи. Аны биз айтканбыз. Тиги эмеден чыккан суу топтолгон жерден свет чыгат экен, ошол жерден свет. Жана арык куру салыткан жерден. Ошол жерден бөлүнүп кетет экен да. Анан арыктар бүткөндө эле жандырабыз, Кудай буйрса. Азыр ошол арык курларды куруп бүткөндөн кийин андан кийин уланат, улайт турбайсызбы, жарыктыктарды. Ошол элге ошондой туура түшүндүрүп коюшат да, маалымат берип коюшат. Азыр 5-июлга чейин алар толук кандуу бүтсө андан кийин подключение кылып турбайсызбы? Курорттун жарыктыктары боюнча башка жакта жарыктар жакшы бардыгы. Бардыгы жакшы. Мына арка жакта бар экен, бир 11 столбада өчүп турат жамындай. Ал жерди да айтып кетейин сизге, 11 столбада куур тазаланып атат. Эме суу алып атат. Кечеки сел арыктын суусу. Сел арыктын суусу. Ошол жерден турба алып өтүп атат. 11 эме жанат. Буйруса 2-3 күндө жанат. Ал Бүткөндөн кийин, жакшы экен анда. Калгандары бардыгы эле жакшы турбайбы? Бардыгы жанып турат жакшынакай. Ооба, бардыгы. Азыр бир гана ошол курортко чыккан тротуардын бойлоп чоң жолдун жээгиндеги аны арык курларды бүткөндөн кийин жандырабыз да баарын. Ооба, жандырабыз. Азыр эми мында кечиндесе элдер көп чыккан жерлерди карагыла. Өзгөчө контролго алып. Эми мына курорттун жолу себептүү. Азыр арык курларды бүтүп алгандан кийин кайрадан улайбыз. Башкадан алмаштырабыз да, кабелдерди турабы. Подземный өткөндө алардын баары жердин астынан турабы. Аларды аны бүтүп алгандан кийин кошуп коелу.